Искусство илимдери боюнча Кыргызстанда эң биринчилерден болуп кандидаттыгын коргогон Камчыбек Дүйшалиев Кыргыз улуттук консерваториясы ачылгандан бери эмгектенет. Чыйрык кылымдан бери нечендеген таланттарды өстүрүп билимдүү кылды. Алгачкы жылдары музыканын тарыхы жөнүндө сабак берген болсо, азыркы тапта студенттердин илимин өнүктүрүүгө басым жасоодо. Окутпаган студенттер калган жок. Анын баарысы тең ушу Кыргызстандын маданият тармагында иштеп жүрүшөт. Таланттардын уясы болгон музыкалык бул окуу жай 1993 жылы ачылган. Андан бери миңдеген таланттуу жаштарды өстүрүп чыгарды. Алар Кыргызстанга эле эмес, бүткүл дүйнө жүзүнө таанылып, кесипкөйлүгү жана талыкпаган эмгектери менен искусствону, маданиятты өнүктүрүүгө ири салымдарын кошууда. Таланттардын чыгармачылыгын өстүрүп профессионал кылуу оңой иш эмес. Ал үчүн зор мээнет, талбас эмгек талап кылынат. Эмес, биздики бул конвейерда, мындайча айтканда, биринин артынан эле бири таланттар келип окуй берет, бүтүп кете беришет, анан дүйнөнү байытат, биздин Кыргызды байытат дегендей. Ар бир ийгиликтин артында түйшүгү да болот. 25 жыл аралыгында Кыргыз консерваториясы татаалда даңктуу да жолду басып өттү. Советтер Союзунун эл артисттери баштаган кыргыз музыка өнөрүнүн корифейлеринин жардамы менен улуттук музыкалык окуу жайда мында билим алган жаштар да ийгиликтерди татыктуу багындырууга жетишүүдө. Кудай болсо 25 жыл болду. Көп иштерди жасадык. Көп жакшынакай таланттарды тарбияладык. Кыргыз элине куштай сонун комузчуларды тарбиялап бердик. Ошо биздин ордубузду баса турган Кыргыз элинин комуз маданиятын көтөрө турган балдарды өстүрүп бердик. Жаштарыбыз эл аралык чоң Европа мамлекеттеринде, КМШ мамлекеттеринде чоң эл аралык конкурстарга катышып, ошондон жакшынакай биздин улуттук консерваториянын атын чыгарып, өнүгүүсү чыгармачылык боюнча өсүшүнө салым кошот деп ойлойм да. Консерваторияда белгилүү искусство ишмерлери жана илимдин кандидаттары, докторлору жана профессорлор эмгектенишет. Алардын баарынын максаттары бир: жаштарга шык берүү менен талантын ойготуп, татыктуу инсан кылып өстүрүү. Биздин өзүнүн койгон астына максаты бар. Анткени ушул жашоодо сен өзүңдүн балаңдын милдетин ала албайсың да, туурабы? Кандай болот? Мен бирөөнүн баласынын максатын алып, милдетин алып, ошону киши кылып чыгарам деп окутуш бул тилинин тозогу да. Токтобек Асаналиевден бүттүм. Консерватория мага эмне берди деп айтмакмын. Эң биринчи кезекте консерватория мен үчүн ушу Кыргыздын улуттук баалуулугун сактаган көйрөңгөлүү окуу жай болуп саналат. Консерваториянын өзүнө кирип чыгып эле ошол жерде окуп, ошол чөйрөгө аралашыштын өзү бул чоң бир мектеп деп ойлойм. Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясына быйыл 25 жыл толуп отурат. Юбилейлик бул мааракеге карата окуу жайдын окутуучулары, студенттери жана ушул окуу жайды бүткөн бүтүрүүчүлөр чогулушуп, сүрөткө түшүшүп, баарлашып чер жазышууда. Кыргыз улуттук консерваториясында кыргыздын улуттук классикалык музыкасы менен катар дүйнөлүк улуу музыканы жуурулуштуруп билим алышкандыктарына студенттер өтө ыраазы. Окшогон студенттерди, жалпы студенттер жакшы залкар адамдар менен бүгүнкү күндө кездешип отурабыз. Биз үчүн өтө сыймык. Элибиздин келечегин, түбөлүктүүлүгүн камсыздаган маданиятты өнүктүрүүгө жан үрөгөн Кыргыз улуттук консерваториясындагылар мааракесин 25 ноябрда белгилешет. Музыканы жан дилинен сүйүп, көңүл сергитип эс алып кетсем деген бардык каалоочулар үчүн бул күнү эшик ачык. Кыял Шаршеева, Аскар Улан уулу, Коомдук 1 канал.